Кайың барбы, кыргыз балта чаппаган? Кыржон барбы, кыргыз сөөгү жатпаган? Кылымдарга аты калбай өчөрдө, кыргыз элин кыраан манас сактаган. Бул окуя качан болгону белгисиз. Илгери баатырлардын заманында болгондур. А балким кийинки эле убактарга туш келер. Ошол баскын, чапкын заманда кыргыздын бир журтуна жоо тийип, боз үйлөрүн өрттөп, керегелерин талкалап, гүлүң көккө сапырат. Ошондо жигиттердин биринин жубайы бешиктеги уулун көтөрүп, токойду аралап, түнү бою качып жөнөйт. Келиндин көз жашы суудай агып, уулу эмчек сурап, ыйлап турат. Эмне кылаарын, кайда бараарын билбеген келин акыры баатырынан калган туягын аман сактап чоңойтууга бел байлайт. Узак жолду басты келин. Эл көрбөгөн, киши баспаган жол аркылуу басып, кыргыз журтун издеп жөнөдү. Ошентип билинбей жылдар өттү. Келин уулун чоңойтуп, анан элине алып барып кошуу кыялынан тайган жок. Эч кимге көргөзбөй, билгизбей, жолулап келе берди. Киши көрбөй токойдо чоңоюп, талаалап жүргөн уулу чоңойгон сайын кадимки жырткычка айлана баштады. Кантип муну киши кылам? Элине жеткенде бул ушундай жырткыч бойдон калса эмне болот? Кантип муну адам кылам? Деген ой келинди уктатпайт. Karılardan algan söz, halk içinde kalgan söz, harbın jomok tolgon söz. Oşul günden oşul gün kobuz ulup say boldu, ast üstüne aylanıp say buzulup to boldu. To buzulup ko boldu,
алдайып жатқан бұл жердің қайсы жері сол болды. Айтар сөзден шашпайлы Айкөл Манас батырдың баянынан баштайлы. Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер жерлигинен түткөндөй, аңырайган капчыгай алкымынан бүткөндөй, кыймылдаса кара жер кысталагы Манаска жердигинен түткөндөй. Кырк чоро курап бел кылган, телегейи тең кылган, атсыз келген чорого, ат мыктысын мингизген, тонсуз келген чорого, жака салтын жеңижес, тон мыктысын кийгизген, үйсүз келген чорого, Кудай бетин көргөзбө, алты канат ак өргө, аземдеп жасап киргизген, Айкөл Манас атабыз айланайын калайык, аменки бай көлдүгүн гана билгизген.
көрбөм мындай турганда күлүктү кайтып беремин. Күчөгөн экен бул кабыл, бүгүн күлпүлдөшүп көрөйүн. Айдыгым айдай турганда алгыма кантип беремин. Алдыган экен бул доңуз, бүгүн алып барышып көрөйүн. Атпай кыргы жүртүчүн, аталым детсең өлөйүн. Жигит бири колдосо, жиниганын төгөйүн. Сазгандары дарыңдын, сазайын колго берейин. Качкылабарың жолуңдан, калмакты беттеп келейин. Ушуга жылдаганга бузу мен бүгүн калканын жерге төгөйүн. Ой, деп карды Манас салганда, калмак менен Калманас чатакташып калганда, казанан этти талатып, бүт калмакка сабатып, байымызда келди кан болуп, бүткөн бою чаң болуп, көккө сыйганган аш кылдак Манас, күбү бала беш кылдак Манас, кара Кытай манжулар этти талап которуп, чабамың деп журтуңду, өзүңдү байлап алат бей Манас, алдаң азапты башкаңа сазат бей Манас. ошентип кыргыздын бир тукумун улуу Манас чомогу сактап калган экен. Манасчылык өнөр кыргыз элинин шыбагасына тийген улуу өнөр. Аңыздарда айтылгандай, Манас баянын алгач Каникей Семетейге жомок катары айтып баштаса, кийин Манастын чоролорунун бири Ырамандын ырчы уулу көргөн билгенин ырдап,
el içinde ayta başlagan deşet. Manasçılık Kırgız elinde abdan çoğ manige eye. Önörlördün en ele ulusu katarı bağlanat. Bayırtadan Kırgız eli manasçısın bağlap, barktap, al gelgen жерге el çoğulup, tağa garıp kayra gün batkanga çeyin ırın uğup, geterinde astına at mingizip, üstüne ton jap, жылкайдап berip uzatış çeken. Manasçının geremeti uşul. Anın manası, uğup oturgan eldin can düğnösün antarıp, ruhun bayıtıp, duhun götörüp, birimdike, erdike, baatırdıka şıktandırıp koygan. Bul önördün kadır barkın düğünö eli de taanıp, 2003 yılı UNESCO tarafından Kırgız elinin manasçılık, dastançılık jana tökmölük önörü adamzаттын оозеки мурасынын шедеври деп жарыяланды. Манасты кыргыздар айтат Алатоодон. Алтайдагы кыргыздар айтат. Кылымда бирин-бири көрбөгөн кыргыздар Алтайдагы манасчылар тайторуну, чоң казаттык тайторуну кандай чап, үргөнүштү кандай кечсе, бияктагы кыргыздар дагы бизден бөлөк Кызыл Суудагы бирин-бирин көрүп кыргыздар бир окуяны бирдей кылып айта беришет. Бул бай антенна сыяктуу мындай бир касиетте элге тараган. Биринен бири укпай туруп бирин-бири көрүп айткан манасчылар ошол эле окуяны так өзүндөй кылып, бирок башка сөздөрдүн күчү менен сыпаттап айта беришет. Таң калыштуу көрүнүш. Ошол Сагынбай деле, Саякбай деле, ага чейинки манасчыларыбыз деле эч качан өздөрү дүйнөлүк фундаменталдуу илим алган эмес да. Азыр карасаң, алардын мындай таң каласың алардын феноменине голографиялык түшүнүктөр бар, географиялык түшүнүктөр бар, астрономиялык түшүнүктөр бар. Бүт илимдин ошол эле башка илимдин түрлөрүнүн геометриянын, арифметиканын түшүнүктөрү бар да. Космологиялык илимдердин түшүнүктөрү бар ошолордо. Алар кантип алган бул нерсени, буну кантип өзүнө денесине сиңирген, бул өзү чоң феномен да. Храмдар ар бир элде бар, драмдар ар бир элде бар, Шекспир шембет шейли бар. Аккандайда күпүлдөп, жаңылбай айткан күн түндөп банасы кайсы элде бар деп ал суроо коюп атат. Чындап келгенде, коңшу өлкөлөр үстүдө деле андай нерсе жок экен. Акындык, төкмөлүк, аткаруучулук, айтуучулук, бир азыркынын тили менен айтканда актёрдук чеберчилик, дикция, артикуляция жана башка бүт комплекстүү бир нече өнөрлөрдүн туумдусу болгон бул манасчылык өнөр театрдын жалгыз актёру деп баалган. Бир эле жолу айтып өткөндө эмес, түрдүү вариантта, түрдүү синоним сөздөрдү колдонуп, ошонун маанисин өзгөртпөй, өзөгүн өзгөртпөй, кайра-кайра кошуп, кайра-кайра кооздоп, кайра-кайра айткан кыргыздын тилиндей бай тил жок да. Ошондуктан ушул тил манасчынын мээсинде, тилинде мөөрү бар деген ошол да, тилине бүткөн. Манасчынын акыл эсине эс тутум бүткөн. Анан ошонун жан дүйнөсүндө муун көкүрөктө, көөдөндө тарыхты жазып өткөн. Бул бир касиет, бул бир кубулуш. Ошондуктан манасчы феномени болбосо, адамзаттын жарты тарыхы жазылмак эмес деп ойлойм да. Алтындай сөздү куюлткан, айкөлдү айтып туюнткан, элирип айтып киргенде табиятты кубулткан, күн түндөп айтып манасты, айрандай элди уюткан. Учурда кыргыз эли сыймыктанган бир топ мыкты манасчыларыбыз бар. Азыркы манасчылардын аксакалы ошол улуу өнөрдүн учугун биздин заманга улап келип берген манасчылардын бири Назаркул Сейдирахманов. Биздин айыл Таласта Дамбагыр деген бир айыл эле Тешкейдин түбүндө өзүнчө бир чакан. Ал жакта телевизордо жок болчу, радиодо бар элек болчу, жолдордо оңдор элек болчу. Анан ошондо ошол кезде карыялар анан үймө-үй шерине ижешчи, шерине.
Анан ошолор анан шерне деген анан жанагы Манас, Курманбек, Жаныш Байыштардын китеби чыккан учур болчу. Анан ошондон жанагы мен жакшы окуп бергениммен кызыгышы барар. Мен сонун кылып чапканаттай кылып Манастан, Семетейден, Курманбектен, Жаныш Байыштан окуп берчүмүн ошо чал кемпирлерге. Анан ошол кай жерде ошо шернесин өткөзүп аткандар анан мени чакыртып алып, айда болушунча болман кешинче анан темпи чалдарга эрмек болуп китептен окуп берчүмүн. Ошо 2-3 класска барган баштап ошо жанагы жакшынакай кылып окуп берип жүргөнүн өзүм дагы абдан эмеге Манаска кызыгып кеттим да. Анан баягы отурганда анан кемпирчал сүйлөшүп калышат. Баланса жерден бир Манасчы чыгыптыр. Шумдак айтат экен, андай айтат экен, мындай айтат экен деп алардын баарынын аңызын айтышат. Аларга кандай болуп жорукканын айтышат. Анан балалык кез анан кийин мен дагы абдан ойлонуп калам да, мен да ошолордой Манасчы болсом. Анан ошолордой көргөндөй бир түгүштүгү буларды көрөр бекем деп ойлогонум. Мен дагы ошол китепти аябай окуй баштадым да. Көп жерин жатка билип калдым. Кээде китепти коюп айтам. Манаста, Семетейден баягы оюма калган жерлерди. Анан ошентип жүрө бердим. 3-4 класска келгенден баштап анан баягы кээде элдер түшкө бирдекелер келип калгандай болуп калат Манас жөнүндө. Бирок ачык эчтеке жок. Айтайын десең Манасты билбейсиң. Жаттагандан башка Манас оозуңа келбейт. Деп анан ойлонуп коесуң. Ошентип анан жүрдүм. Анан бирок кийинчерээк анан көбүрөөк жегдей баштадым. Манасчы болсом. Деп анан кийин жүргөм, кандай кылам мен? Муну кандай кылып өркүндөтөм? Деп анан кийин өзүмчө анан барып анан ээн талаага барып алып, анан отуруп алып анан кийин Манас айта баштайм. Кээде келишип барат, кээде келбей калат. Бирок мен ага карабай эле баягы ошол мындайча айтканда тренировкамды уланта бердим да. Ошентип жүрүпчү. Анан ошол менен анан баягы мектеп жашында бүттүм. Дал ошол учурда анан биякта республикада, областта конкурстар болуп турчу. Ошолорго келип Манас айтып, биринчи орун лауреатты болуп жүрдүм фестивалдардын. Анан ошол Фрунзалдан кийин акындардын, манасчылардын, комузчулардын алгачкы жолку конкурсу болот деп жарыя жүрүп калды. Мен армиядан келген жылы. Бүт Кыргызстан боюнча келишти. Анан ошол конкурстан кийин мен биринчи орунду алдым. Мисоңгул Жумабаев деген ал кезде министр культура ошо киши эле. Ошол төрага болуп өзү отуруптур ошол немеде конкурста. Анан ал айтыптыр, анан бул жаш бала экен, армиядан жан келиптир. Кайерден айт десеңер айтып берип атат. Муну филармонияга кабыл алалы. Бул даяр эле Манасчы экен. Муну жанагы Эстебес Турсуналиевдин тобуна кошоду, эл шайырларга. Бул эл үчүн кызмат кылып бере турган бала экен деп анан мени чечим чыгарышып, сыйлыгымды колума берип, анан кийин ошол министр культуранын чечими менен мен филармонияга кабыл алынбадымбы, Манасчы болуп. Филармонияда анан ошо тааныкпай бир 30 жылдай иштеп бердим да. Иштедик. Ошонун арасында далай жетишкендиктер болду. 95-жылы Манасчылардын конкурсунда 1000 жылдык. Улкаш Мамбеталиев агабыз экөөбүз. Ошондо бүтүн Кыргызстан боюнча Манасчылардын конкурсу өтөт деди. Анан ошондо ушул улуу конкурста кандай болуп калам? Канчанчы орун алып калам? Мен ушунда абдан кыйналдым да. Ушул ой басып. Анан конкурс жүргөндө берилген белектердин баарын айтып берип отуруп, эң артында анан айткандай баш байгени жеңдим. Мына анан ошол эң баарынан дагы кубанганым мына ушул болду. Мени кубанткан. Туура ошондо эл алдында мен өзүмдүн манасчылык жүзүмдү көрсөтө алдым. Анан талабыма жеттим ойлогон. Ne olsun tüyleri bakay, hep başlarını yaymacay, bakayım sözüm kanım, boru basıp çıkanım, kapılanma nasıl araslam, kırığı selden sırtanım. Рыспай Исаков учурдагы эң эле белгилүү манасчылардын бири.
Манас ааламына кирүү түшкө байланыштуу болоору ырас. Антсе да бул өзүңөн аракет болмоюнча колуңа кармап кала албай турган нерсе. Бала кезинде манасты жаттап айтып, бирок бул өнөрдү аркалаган ар бир манасчыга аян келерин ойлогон эмес экенин, так ошондой белгилерди тааныбай, көңүл бурбай жүрүп, көпкө ооруп жүргөнүн айтат. 1998 жылы ал жалпы республикалык манасчылардын сынагына катышып, ошондон тарта анын жылдызы жанган. Ал мезгилде Каба Атабеков, Шабай Азизов, Сейдене Молдаке кызы деген манасчылар тирүү. Уркаш Мамбеталиев бар ал мезгилде. Мына ошондой чоң манасчылардын катарында ошолор менен аралашып, дөөлөрдүн арасына түшкөн кумурскадай сезген учурларым болду өзүмдө. Баш байгени Ырысбай Исаков жеңип алды. Ардактуу байгелер жана башкалар ыйгарылды. 18.000 адамдан Олияның ұлыны қалки бақай авакең қадалынысқа кеп баштап қабылан түрім деп баштап бал тілге салып жібетіп батырым деп етіп албан түрлі кеп айтып айкөл түрім деп айтып. Бексултан Жакиев ортоға шығып айтты. Біз бұл баланы барынан қиын деп байге беріп отқан жоқпыз. Мына ақсақалдардың бардығына мықты болып озып кетті деген сөз емес бұл. Көптен бері жаштардың қараны көрінбей қалдыла. Келечегінен үміт қылдырған балдардан екен. Келечекте ушундай балдар өсіп шықсын деген үміт менен үміт байлап беріп отабыз бұл балаға деді. Ошондаган анан кийин эмне деген жоопкерчиликти мойнума артып атканымды сездим. Ырысбай Исаков манасты бардык жактан таанытуу аракетин кылат. Ошол себептен рекорд коюу менен Гиннес китебине кирүүгө бел байлаганын айтат. Гиннес рекорду дал ушундай аракеттердин бири десек болот. Ал жерде биринчиден мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмдү сынадым, экинчиден дүйнөгө дагы бир кырынан манасты таанытуу аракети. Узакка манас айтуудагы манасчынын абалы кандай боло тургандыгын көрдүм жана ошол кайыптар дүйнөсүнө аралашканда биротоло сүңгүгөндө эмне болот. Кыска мөөнөттүк убакытта манас айтуунун өзгөчөлүгү кандай, узак мөөнөткө токтобой манас айтуудагы өзгөчөлүк кандай экендигин мен өзүмдүн жон терим менен өзүм күбө болуп өткөздүм. Убакыт, мейкиндик, мезгил деген жоюлуп кетет дагы, сен бул жерде жүрөсүңбү же ошол доордо жүрөсүңбү, айырмасы болбой калган. Доорлор тогошкон учурлар болуп калат. Бир кызыктай абал болуп калат, сен ошол доорлорду өзүң башкара ала турган мүмкүнчүлүгүң бардай сезилип калат. Ушундай абал болуп калат экен, денең былкылдап жибип калгандай сезилет. Жана кыргыз коргошундай көлкүдүм деген сөз бар го, ошону бекер айтпайдык го деп калдым да. Ушундай жан дүйнөң жибигенде денең коша жибип калып, кокус бирөө денеңден кармай турган болсо сөөгүң камырдай болуп булук кетип кете тургандай абалга келип калган учурлар болот экен. Тыныбек манасчынын бир сөзү бар. Мен манас айтып аткан учурда манасчымын дейт. Башка учурда Тыныбекмин деген. Алмаштырып албагыла дейт да. Эгер менин пендечилигим болсо аны мен кылган болом, ал манасчылыкка тиешеси жок дегендей да. Ушул манаска сөз тийип калбасын деп. Өзүнүн мүнөзүндө, жүрүм турумунда, кимдир бирөөгө сөз айтып атканда, пикир айтып атканда, ушул нерселердин бардыгында ошол жоопкерчилигин билиш керек биринчи. Жоопкерчилик ушунда жатат. Манас айтып коюу эле жоопкерчилик эмес. Баскан турганыңда да ошол жоопкерчилик болуш керек. Манасчы ушинтип айтып атат деген нерсе болмош керек. Ар бир манасчынын өз-өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Самат Көчөрбаев өзү мугалим, дастанчы болгондуктан, ал манас айтууда окуя менен обондун музыкалык шайкеш келүүсүнө өтө көңүл бурат. Манас айтып жатканда, угуп отурган элге жагымдуу болуш үчүн окуяга карата айтуучунун үнүнүн обондук жаңырышы абдан маанилүү деп эсептейт. Шакирттерине да ошону үйрөтөт. Эң алгач манас айтканда
жаттаган кичинекей окуябыз түгөнүп калганда ыйлап ийген учурлар болгон. Же болбосо ошол жаттаган кичинекей окуяларды айтып атканда ушинтип ойлончумун. Манасчы колун канча жолу бул жака шилтейт, канча жолу бул жака шилтейт болду экен деп ойлочумун. Көрсө биз ошол кезде Манастын толук манасчылык өнөрдүн касиетин, анын табиятын толук түшүнө элек кез экенбиз. Улуу Манасты укчумал деп Кыргыз радиосунан атайын Манас Саякбай Карлаевдин Манасы жаңылып турду. Ошол Саякбай Карлаевдин Улуу Манасты укчумал деген манасын тынбай угат элем ошондо бергенде. Өзгөчө Каникейдин Тайторун чапканы деген окуяны алгач уккан кезде менде манасчылык өнөргө болгон кызыгуу, мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде ал кишини көрбөсөм да, билбесем да ошол кишини бир идеал тутуп, ошол Саякбайдай айткым келип, Саякбайдай болгум келип, манасчы болууну кыялдана баштадым. Буга болбойт, ага болбойт, тиги болбойт. Сен Манас дүйнөсүн алып жүргөн кишисиң, манасчысың. Ошол себептен анткенге болбойт, минткенге болбойт деген сыяктуу психологиялык абалымда, жан дүйнөмдө ушундай нерсе. Мүмкүн ушундан уламбы, мен эң сүйүнгөнүм бүгүнкү күндө ошол ичимдиктен, Кудай сактасын, пенделиктин бир жаман маселелеринен, тамеки чегип, арак ичип, бир өтө олуттуу бир бейбаштык иштерди кылуу деген маселелерде мени ошол Манас дүйнөсү токтотуп, Манас дүйнөсү коргоп сактады деп эсептейм. Андан кийин менин устаттарым шаарга келгенде Замирбек Үсөнбаев дагы эң биринчи өнөрпос болуудан мурун, мейли дастанчы, мейли акын, мейли манасчы болуудан мурун, адис болуудан мурун адам болуу керек. Эми ушундан улам бир ой жаралат да, манасчылык өнөрдүн кандай сересине жеттиң? Манасчы дегенге канчалык деңгээлде татыктуусуң? Мен эгерде манасчылык өнөрдүн тарыхын алып карай турган болсок, биз Тырмакчанын ичиндеги манасчыларбыз. Ошол күндөн бер карай ичин түркүн эл өттү, алышкан жуусун жок кылган, арамдаган чаң шер өттү, Кудай бетин көргөзбө, найзалар төшкөн сайылды, кылычтар шылдый чабылды. Алаканда жер үчүн, ар намыс үчүн, эл үчүн канчалаган эрлердин атаңдын көрдүнү. Айланайын калайык, ошо кандары гана сууда ягылды. Манас тоо бузулуп канаң обу тоо болду дүйнө. Коо бузулуп тоо болду, сай бузулуп тоо болду. Калдайып жаткан кара жер кагылайын кылайык, ошондо кайсы гана жери соо болду дүйнө. Дегендей кылып окуянын ичине кирип, анан ошол окуяларды элестеп, айчыңан кечке көз жумуп, ошол окуяга кирип кеткенге да болбойт. Ошону сен көзүңдү жумуп эмес, көзүңдү ачып көрсөң болот. Андан бери, манас болгондон бери канча тоо бузулду. Аты калып өзү жок ар кандай элдер жоголду дейт. Төккөн кумдай күн өттү, түгөн күз эчен жыл өттү. Муну жөн эле сөз эмес, бул балбан сөз, бул тарых, ушуну айт, элестешиң керек. Элестеп атсыңбы? Төккөн кумдай күн. Кумду уштап төккөндөй күн өттү. Түгөн күз эчен жыл өттү. 50 жылда ел жаңы, 100 жылда болот жер жаңдап. Манаста не деген балбан саптар айтылат. Ошолордун бардыгына уларды ичине кирип, элестеп,
ошол окуяны көрүп алат. Манас эмне үчүн токтон албай калат? Окуянын ичине кирип кетет да. Ошондон сен кирип аралашып, ошол дүйнөгө кирип, ошонун касиетин сезип анан айтсаң, анда сенин манасың угуп аткандын бардыгы, көрөрмандын бардыгы унутуп коюлат. Азыр мен айтканды эсте да, сен жанагы айтып баштаган жериңен баштап, үнүңдү тыкылдатып, анан бат темп менен айтып көрчү гана. Өтө соспу, обондоруң жакшы баары. Колду ымдоо жамдоон эл менен ушинтип элдин алдында айтып атам деп элестеп, Манастын баянын элге айтып бер. Вайыркудан калган сөз. Кое тур. Вайыркудан калган сөз дебе. Байыркыдан калган сөз. Дан айт сөз. Байыркыдан калган сөз деп. Дан айт. Мурунга салба көп. Байыркыдан калган сөз. Ой, күлманас баяны. Басы күштү алган сөз. Бурункудан калган сөз. Буюваган алган сөз. Изилкиден калган сөз. Эң башында өзүңүздөр билесиздер, 22 сентябрь 2021 жылы дүйнөлүк эпос айтуучулардын фестивалынын алдында, улуттук филармониянын алдында ушул театр ачылды деп токтомду окуп, өкмөттүн президент берип жиберген 500 миң сом акчаны тапшырып, анан ушул театрдын жетекчиси болуп жаш манасчы Азиз Биймырза уулун дайындадык деди элдин алдында. Анан мен чыгып токтомду, президент берген сертификатты алдым. 2 жылдын ичинде чоң жетишкендиктерге жеттик. Тарыхый Манас айылында өзүбүздүн театрга кирген турабыз. Бул деген өтө зор окуя. Жаңы ачылган театр 2 жылда өзүнүн бир имаратына кирип, улуттук статусту алып деген нерселер. Бир катар иштер жасадык долбоорду. Биздин театрыбызды эл аралык ири уюмдардын баары тааныды. Алдыда биздин театр ачылганда бир айлык репертуар толуктоонун үстүндөбүз аз. Бир канча спектакльдер Нурлан агайыбыз баштап, Шамил агай баштап, Табылды агай баштап бир канча спектакльдер даярдалып атат, коюлумдар. Улуттук илмер академиясынын алдындагы Тил жана Адабият институтунун кол жазмалар фонду менен биз меморандум түздүк. Ошол меморандумдун алкагында бүгүн бардык манасчылардын манасы жазылып атат. Бул дагы болсо чоң иш. Эмдиги жылы 24-жылы Манас эпосунун жана Манас эпосу жөнүндө декларациянын кабыл алынган 30 жылдыгы. Биз ушул 30 жылдыктын алкагында Бириккен Улуттар уюмунун башкы кеңсесинде Америка Кошмо Штатында Нью-Йоркто биз ушунун 30 жылдыгын белгилейли деген жакшы тилекте турабыз. Бир катар алып иштери бар. Сагынбай Орозбаковдун Манасы кара сөзгө айлантып, республикабыздын эмгек сиңирген артист Рыспай Исаков агайыбыз аны иштеп чыккан. Ошол китепти биз Түрк академиясы жана эл аралык түрк маданияты жана мурасы фондусунун колдоосунда Бакуда, Азербайжан Республикасында китебин чыгардык. Bunun презентациясы дагы аны китептин расмий ачылышы Бакуда жана Астанада өттү. Биз Кудай буйрса театрыбыз ачылганда эртең сентябрь айында Кыргызстанда да бунун китептин бет ачарын жасаган турабыз. Эң адүйнө кеткен кан Манас, асман менен жериңдин, тирөөсүндөй көрүнгөн, айың менен күнүңдүн, бирөөсүндөй көрүнгөн, айланайын айкөдүм. Арбанын тирүү бар болсо, кансыратпай канышты, тай торусун сүрөп кел, бир жакшылык чыксынчы. Тай торудай булданды, алдыга сүрөп алып кел. Кабыландын толдошу, адүйнө кеткен колдошу, айланайын Алмамбет, алтын кемери курчанган, айдай беттин нур чалган, күмүштөн кемери курчанган, күндөй беттин нур чалган, күлүштөн батырала кең, аң арбагыңда колду деп. Найзакердин мыктусу, саңгыргыздын мыктусу, айланайын кан чубак, ак балтанын чубагы. Алсаң адамды далы жетпеген, арстан тишиң өтпөгөн. Ошо кезде бул чубак өзүң сүрөп келе көр. Аламга жеткен чамасы Манас менен бул сыргак. Агайын баласы чыканактап калбаган, чырмети уйкун албаган, атка жеңил тайгачак. Кагыдай не сыргак,
арбаңда колдо деп омин деп буркурап муну ошондон экен эмне ак бата берди зыркырап асыл энең аны экен ак батанын алганда о таалайлуу энең аны экен ошол кезде көрөңгө куйругуң ушай менен түй деме окоро түйгөн ак нокто тай торуга чак нокто башына энең сал деме бапестеген торунду жетелеп жөнөп кал деме кең букардын дордого жетелеп кинип бар деме баскан изин тамандап тааныгандын барысы Темиркандын алдына кирип барды жамандап бу кызыңды тыйып кой бу кызыңды тыйбасаң кагалуу букар шаарыңды таштап туруп кетебиз тепти караганга шаарыңды баштап туруп кетебиз деп ошентип кал деме муну укканда баягы муну ошондо баягы турган эле Темиркан Добулбаевди карс коюп каршыма кел деп акырды каныкей деп чакырды эми каршына келсе кеп айтат эки тизе бүгүлүп эң атасынын алдында ошондо каныкей келдиң ийилип айданайын кулунум мен 5 толпар чапты мал чыкса башпай кесин кошумал башы менен кошам дегениңе көнөйүн кагылайын кулунум бүткүл букар хандыгысага тартып берейин эл караган бетимди жер каратпа кулунум деп ошентип калдым атаңдын көрүдүнү муну ошондо карачы 15 жылдын аралыгы болду келип ушул жерге кызмат кылып келгениме Чойке деген манасчы ушул жерге 3 жыл байырлап анан манасын байытып анан кеткен деп айтылат тарыхта дээрлик. Саякбай ата дагы бир канча жылдай жүрүп ушул жерге келип талас элинин аксакалдары биз ушу бала кезибизде Саякбайды көп ээрчип угуп калдык деп айткандарын угуп жүрөбүз. Себеп дегенде бул жердин ыйыктыгы бир кандайдыр бир мен манасчымын деген адам бул жерди байырлап ыйыктыгын сезмейинче ал манасчылыктын туу чокусу башатына жете албайт экен да. Бул манаста кандайдыр бир сыйкырлык бар. Сыйкыр деген сөз көрүнбөй туруп колдой алган, көрүнбөй туруп сенин жолуңду оңдой алган, көрүнбөй туруп сенин жакшылыгыңды чыгара алган, көрүнбөй туруп сенин тилегиңди уга алган кайып дүйнө турат. Эгер кайып дүйнө сенин тилегиңди уккан болсо, анда Кудай кабыл алды деген сөз. Эгер сен ата бабаңды тааныбай туруп ал тилекти кыла турган болсоң, ата бабаңдын сөзүн анын руханияты арбагы бар экенин туюп туруп сен аны жокко чыгарсаң, анда ал сенин сөзүңдү калбайт, сен анын сөзүн калбайсың, демек жаратканды калбайт деген сөз жатат да. Ошон үчүн ыйыктын арты туюк деп бекер айтпаса керек. Демек бул ыйыктык менен Манас эпосунун аралаш камыр жумур экенин билсек болот. Манас темасы бул түбөлүктүү тема. Манас темасы бул мен океан менен жана асманды чексиз чоң мейкиндикти айтар элем да. Манас мына ошондой жашоо кыргыз үчүн. Манас бул түбөлүктүү, Манас бул эң бир албан, эң бир чоң тарых. Ол тоқтамызға ер болып еге жаралады Чаң обоғы бұрылып, тусу туға ұрынып, желеги желге құлып, желіп өткен жерінен, Алмамбет баш болып, қапырай жетігін тынбай чуырып, қолға белгі беруге, толғас күп-күп қағылып, сұрына күні чаңырып, адамның başı çavuşup, найзанын başı қағышып, он башысы орындып, жүз башысы сорындып, арың өтіп иллеге, ара салып алыптыр, ара жолға салғанда, жүрменнің қарасаз, жүніндей болған қара таш, тарбағатай башынан ашып өтіп баратады, ара жағы çok дүрек, ая күзде чуқ терек, егіз қара бұлқылдақ, егізектің қарасаз, етіштің башы бұл. Bismillah. Жақсы келді. Яғни бөліп қойып жақсы қылдыдыр асасы. Бұл өзіңізді көріп отқан имарат Қырғыз ұлттық Манас театрының жаңы имараты. Өлкө башчысынын жалпы ушул мамлекеттин колдоосу менен
ушу Манас айылынын жанында атайын 40 сотук жер тилкеси бөлүнүп берилип, бул жерде 16 иш бөлмөсүнөн турган, ошондой эле негизги чоң сахна 305 орунду сахнадан турган бир жакшы заманбап, барлык шарттар каралган жакшы имарат курулуп атат. Кудай буйруса, эгемендүүлүк күнүнүн урматына ушул имарат бүтүү алдында турат. Саякбай Манасчы эл аралык коомдук фондунда иштегенден баштап менин жашоомдо манасчылык эле эмес, уюштуруучулук жөндөмдү ойгото алдым. Ошол жагынан өзүмдүн артыкчылыктарымды мындай бир колуман келе турган шыкты жөндөмдү байкай алдым. Дегеним ошол мезгилде түндүк филиал боюнча жаштар канатын тейледик. Саякбай Манасчы фонду иштеп турган кезде Манас боюнча дептерлерди чыгардык. Алгачкы Манас боюнча күндөлүктөр чыгардык. Дүйнө ошол учур, ошол мезгил, ошол фон мен эле эмес, көп манасчыларды бул мамлекет тараптан колдоо эле экесте көп шарт түзүп берди, көп жагдайлар болду. Манасчыга болгон, Манаска болгон коомдун пикирин көтөрүүдө өткөрүү салым бар. 2015 жылдан бери ушу күнгө чейин ошол Кыргызстанда мега долбоор болгон. Интеллектуалдык багытта Кыргызстанда номер 1 деген эң чоң адам көп катышкан. Ошол учурда бюджети дагы тамаша эмес чоң проекттердин бири Манастан таймашында башка редакторлук кызматты аркалайбыз. Андан сырткары мектеп окуучу бала бакча менен калып калбай, кесиптик лицей, колледждердин, жогорку окуу жайдын студенттери арасында 4-жыл таймаш учуртабыз. Бул да бир жогорку деңгээлге жетти. Ошол багытта уюштуруу иштерин жүргүзөм. Андан сырткары Күй Кашка коомдук фонду негиздеп ошол багытта балдар менен өзүбүздүн топ менен алып барабыз. Учурда болсо Кыргыз улуттук Манас театрында 2022 жылдын 16 февралдан бери Кыргыз улуттук ошол Манас театрынын директорунун орун басары милдетин аркалап ошол мекемеде ар кыл багыттан уюштуруу иштеринде бирибиз көбөкчөлүк болуп, чарбасындагы, чыгармасындагы, уюштуруусундагы, айтышындагы, мелдешиндагы, конкурсундагы, фестивалындагы мындай бир касиеттүү мазар баскан ушундай бир жүрүлгөлүү иш-чараларындагы уюштуруу менен бирге, катышуу менен бирге биздин ошол жалпы жамаат алгылыктуу иш алып барат. Ошондой жамаатта кызмат өтүп аткан чагыбыз. Жетөгүздө ошол Чоң Жаргылчак айылында көлдүн жээгинде өтө сонун жерде жайгашкан мыкты жерден 10 сотук жер тилкесин ошол Кыргыз улуттук Манас театрына алып келе алдык. Негизи ал жерде манашчылар мектебин салалы дегенбиз, анан бирок биз жекече багытта эмес, мамлекет түзүп берип бир очокко, бир түндүккө бириктирип аткандан кийин ушул жерге уюталы деген жакшы тилек менен чоң деңгээлде элге идеологиялык бир мындай бир элди сесенте турган, элди ойготуп, канды уктап жаткан, касиетти дүрдө турган чоң бир мега долбоор даярдап атабыз. Мына Ураанын Манас келечекте Кыргызстанда 7 миллион киши болсо, 7 миллиондун бардыгы Манас айтып турабыз. Төр жагындан алтын так, түрөңүз баса миниптир, туйгун Манас кабылган, артыча доран сүрүптүр, карапчы сыңгалдайтып, кабылан Манас илиптир, азыркы сыңгыл чайбай, кылымдын баарын билиптир, алышам деген жоо болсо, айтышам деген доо болсо, атакең Манас кабылган, тирисегинен илиптир, 18 миң аламды былк этпестен билиптир, азыркысын сурасаң, атаң Манас кеп салып, абыдан сөздүбек салып, тойгонго кылып канагат, торпокта жанын багалап, көдөнде намыз болбосо, көрүнгөн кетет табалап, кырданып жата бергиче, кыйрын корго жериңден, кырандай канат сабалап, ала төбе иштериңди, акалпа кыргыз элиңди, коргого кылгын далалат, бабадан калган аманат, көрө албаган душманга алдырып ийсең жаманат, азыркысын кысталак, сал бурундап чыгалы, санатың канчаң угалы, сайгашканын барысы, алдың айдан бери карай, айылдан караш жылбадык, айың менен ушакты, айтылганды тыңдадык.
6 aydan beri qaray 6 çaqan et tappay. Je bolbosan kız talak айтша турган кеп таппай, арага конор чек таппай, азыркысын еттик деп, Каймуразга жеттик деп, уулу тоону кадуулап, бүткөн бойдун барысын ултандарың аруулап, тектирден теке улатып, темине чыгып сулатып, адырдан аркара аталык, аңгийиктин кызыкка, айныбастан баталык, арзыган жерге жаталык, тектирден теке улатып, темине чыгып сулатып, туйгун эрдин барысы көксөгөн жерге жаталык, жаңгазанасын сагындык, жай билбеген қатынға, жақшы эле жатып багындык, анжиян ала ярасын, басып тоонун барасын, не түрлүү токой чери бар, жан жүрбөгөн жери бар, аю жолборс кабылан, ошоң албан түрлүү шери бар, ата кокуй кыз талак, сал бурундап баралы, санаты канчаң алалы, жердин чегин билели, алыша турган жоо болсо, айтча турган доо болсо, муба күлдүр сырнайса, күркүрөтүп сүрөсүн алы, чынайы кайда кылалы, намысын ишин кылалы, былкытпестен туралы, туу көтөрүп туйгундар, азыркысын эп көрсөң барыңарга бек көрсөң, ошоң 3 күндөн гана калбай чыгалың. Кесиптештер, Сағынбай Орозбақ Сайықбай Қаралаевтың бүт томдарын шығарды. Академиялық басылмалары. Андан тышкары ондогу манасчылар шығарды. Бағыш Сазанов, Олдоса Мұсылманқұлов, Жанбай Қожиеков, Шапақ Рысмендеев, Ахмет Рысмендеев, Тоғылық Молдо жанағашқыларда манасындағы, Семетейіндегі, Сейтегіндегі. Эми дагы мынакей кошмо вариантты мурун 57-60 жылдар чыкканда мына ошону чоң рол ойногон өзү учурундачы. Азыр эми жаңы милдет турат да. Жаңы милдет ошол биз чыгарган колдозмалардагы варианттардын бардыгынан кайрадан бир жаңы кошмо вариант чыгаруу, даярдоо жөнүндө анткени өз учурунда мурун 5 эле манасчыдан жазылып калганда бул Сағынбай Орозбақ, Тоғылық Молдо, Сайықбай Қаралаев, Молдобаса Мұсылманқұлов ушундай да. Азыр биз 30-тан ашык манасчыны чыгардык. Ошолорду кайрадан бала чагынан баштап, ар биринен жок дегенде 10 сап болсо да 5 сапта болсо эң жакшы көркөм мыктыларын алып туруп кайта биз жазып чыксак. Анын үчүн план проспект түзүлгөн. Эми той иш кылыш керек да. Ошо ишке киришсек деген оюбуз бар. Манас эпосу өзү фундаменталдуу, анан кийин системалуу изилдөөгө муктаж. Азыр биз гана тек гана филологиялык деңгээлден же фольклордун деңгээлинен гана изилдебестен, биз бүгүн азыркы дүйнөдөгү аламдашуудагы илимдин деңгээлинде, ошол илимдин тили менен, ошондой дүйнө түзүлүш, материя, бүт бардык нерсе менен ошондой бир чагылдырып, ошол менен синхрондуу изилдешибиз керек да. Себеби Манас эпосунун өзү ошол изилдөөнү талап кылат. Кыргыз эли дүйнөгө эмне бере алды деген суроо болсо, албетте океандай кенен сөздөн куралган эң бир керемет манасты бердик деп жооп беребиз. Анан ошол дүйнөлүк кереметке айланган чыгарманы жараткан манасчылык өнөргө таң калбай кое албайсың. Манас эпосу кыргыз элине кыйын күндөрдө дем берип, күч берип, элдин духун, рухун жоготпой сактап келсе, манасчылар ошол жомокту бизге алып келип берген керибен сыяктуу. Бул ушундай жалпы адамзат үчүн жарыгын чачкан, дегеле адамзаттын сөздөн куралган эң бийик мунарасы, эң түптүү пайдалуу бекем бир өнөрү болуп эсептелинет да. Эркиндик, эгемендикке жеткенибиз менен алдыда дагы далай ашуу белдер, жолдор жатат. Ааламдашу доорунда кыргыздын кыргыз болуп сакталуусу өтө курч маселеге айланды. Келечектин, ынтымактын, биримдиктин жана тынчтыгыбыздын коопсуздугун түйшөлткөн ар кандай идеологиялык, диний, саясий көз караштардан коргоп сактай турган баалуулуктарыбыздын бири манасыбыз. Манас кыргыз элинин улуттук руханий түркүгү,
тарыхынын булагы жана жашоо турмуш энциклопедиясы. Манасыбыз айтылбай калса, бөбөктөрдүн тили башка тилде чыгып, жаштарыбыз ар кайсы идеологияны, динди карманып, ой чачырап, жол чачырап, кыргыздын аты аталбай калаары чын. Кыргыз манасы менен улам кайра чыңалып, улам кайра жаңырып, улам жаңы доорлорго кирип бараары анык. Айрымдар сурап калат, Манас баатырбы, хамбы, ушу киши болгонбу деп. Мен маселени башкачадан коем. Манас кыргыз журтунун конституциясы. Манас кыргыз журтунун бириктирип турган бүгүнкү тил менен айтканда анын идеологиялык базасы. Коом өзгөрө берет. Барган сайын ар кандай болуп өзгөрө берет. Коом жылат, турмуштагы жылат, бирок Манас калат да, кыргыз эли сыймыгы бу, сыймыгы. Биринчи кезекте ошол улуу түркү Манас эпосу. Ошол эпосто биз китеп катары жазсак, жазып калтырсак, биз тарыхтын өтө оор кездеринде жоголуп кетишибиз да мүмкүн эле. Ошол китеп кандай өрттөлсө, биз да ошо менен кошо өрттөлүп кетишибиз мүмкүн эле. Биздин улуу эпосубуз жүрөгүбүздө жазылды. Көкүрөгүбүздө жазылды, духубузда жазылды. Биз ошондон алдык улуу мектепти, кыргыз болуп калуунун мектебин биз Манас эпосунан алдык да. Себеби эмне үчүн? Манас эпосу ооздон оозго, муундан муунга, замандан заманга келген да. Ошол бизди мындай бир алтын түркү катары баарыбызды ошол нерсеге бириктирип келген да. Ошондуктан бул эпостун биз үчүн өтө мааниси чоң. Alamga tüdüm bolgan, Teң Алтайда туулган, Gezi келгенден атаңдын көрү, Зор Манас Кудай бетин көргөзбен кылкылдаган көп Кытай, Ошондо Кытайга гана салган чулгулган дүйнө. Асман менен жериңден Түрөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдөн бүрөсүнөн бүткөндөй, алды кадың кара жер, ошондо жердигинен түрткөндөй, аңырайган капчыгай, эң алкымынан бүткөндөй кыймылдаса кара жер кызы талак Манаска, ошондо жердигинен түткөндөй, атаңдын көрүң зор Манас, Kulağını tap kuş kılgan, kurama giyip cürt kılgan, Tedi kuş tap kuş kılgan, tentigin giyip cürt kılgan, Özülgünün dulagan, kalın kırgız cürtünün çaçılganın ceydagan, Akkalpak kırgız el üçün ay köl, Manaza tavız atandın gürüntüne, Maminti babanat kınacadın kıyna, Kanu